Мен жер тилкесин сатып алып, каражат жоктугуна байланыштуу турак жай сала албай жүргөм. Бирок ал жерде бак тарагым бар. Жакында жерден жана бак тарактардан кабар алып келейин деп барсам, башка адам короосун айландырып тосуп алыптыр. Бул жер менин жерим десем, ал сатып алгандыгын айтып жатат. Бирок кызыл китебин көрсөткөн жок. Жер тилкесин саткан адамды таппай жатам. Эмне кылсам болот? Түшүнүктүү. Жер тилкеси бир гана адамга таандык болот. Демек, бир эле жерге эки менчик ээсине, эки адамга жерге укук берүүчү документ берилбейт. Демек, сиздин колуңузда жерге укук берген, ошол сиз айтып жаткан кызыл китеп бар болгон болсо, ал жерди сиз сатып алган болсоңуз, анда бул жер бүгүнкү күндө сиздин менчигиңиз болуп саналат. Ал эми ал жерди королоп алган адам менен мындай сүйлөшүү жолу менен билиңиз, эмне кайсыл документтин негизинде ал жерди демек королоп алгандыгы боюнча маалымат алыңыз. Себеби менчик ээсинин уруксатысыз ал жерди эч ким королоп алууга укугу жок. Себеби дегенде, сиз менчик ээси катары ал жерден ошол сиз айтып жаткан демек бак дарактар, мөмө берүүчү бак дарактар болсо, андан түшкөн бардык кирешелердин бардыгын сиз өзүңүзгө кириштиришиңиз керек. Демек, ал бактан түшкөн пайданы сатып, сиз өзүңүзгө толук кириштөөгө укугуңуз бар. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү тосуп алган адам менен мындай урушуп талашуудан алыс болуңуз, мыйзам чегинде чечкенге аракет жасаңыз. Себеби дегенде бул мыйзамдуу сиздин жериңиз. Эгерде анын колунда да кандайдыр бир документ боло турган болсо, кандайдыр бир жол менен жасалган болсо, буну ал документти жокко чыгаруу үчүн райондор аралык сотуна кайрылсаңыз болот. Ал эми ошол короону алдырып салыш үчүн эгерде тынышууга келе албасаңыздар, анда мындай бирөөнүн менчигин мыйзамсыз ээлеп алуу дейбизби, ошол жол менен укук коргоо органдарына, же болбосо сиздин өзүңүздүн жериңизге мындай пайдаланууга тоскоолдук кылып жаткан болсо, ошол тоскоолдуктарды жоюу жөнүндө сотко кайрылсаңыздар болот. Бул мыйзамга ылайык, жер кодексине ылайык дагы бул сиздин жериңиз болуп саналат. Жерди сизден мындай соттун чечими менен гана тартып алганга жол берилет. Ал эми башка учурларда, азыркы учурда бул мыйзамсыз көрүнүш, ошондуктан жер сиздики. Кыргыз Республикасынын жер кодекси 49-берене жер участогун менчик ээсинин жана пайдалануучунун укуктары, эгерде мыйзамда жер участогуна укугун ырастаган документтерде же келишимде башкача каралбаса, жер участогунун менчик ээси жана жерди пайдалануучу төмөндөгүлөргө укуктуу. Жер участогун максаттуу багыты боюнча пайдаланып, өз алдынча чарба жүргүзүүгө, жер участогуна укукту бузуунун, анын эркин эске албастан жер участогуна басып кирүүнүн аркандай аракеттерине бөгөт коюу, айыл чарба жана башка өсүмдүктөрдүн жана отургузулган бак дарактардын аянттарын жана көчөттөрдү, жер участогун пайдалануунун натыйжасында алынган айыл чарба жана башка өндүрүлгөн өсүмдүктөрдү жана аны сатып өткөрүүдөн түшкөн кирешелерди менчиктөөгө. Бузулган укуктар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипти калыбына келтирүүгө тийиш.